Абрамсондун эмгеги. Бул мындай болду да, жалаң эле Абрамсон изилдеген жок. 52-55-жылы. Ленинграддагы археология тарыхый институттан чоң топ келет. Кыргыздардын кол өнөрчүлүгүн, уруу түзүлүшүн, тегин баарын изилдеген. Эмесин даже антропологиясын изилдеп, баш сөөктөрүн изилдеп. Эмне үчүн? Жана эмне үчүн деле элдерге мындай экспедиция келген эмес? Бул суроого эч ким кызыгып да койбойт. Анткени кыргыз эли өтө байыркы эл экенин окумуштуулар жакшы билгенде. Бул эл өтө көп кызыгууну жараткан, өтө көп сурооду жараткан. Ошо суроолорго жооп издөө максатында бияка жанагындай келди да. Сиз билесизби? Кыргыз казактын курамында болгон 1920-25-жылдар. Анан кийин өзүнчө көз карандысы болуп бөлүнөрдө ВКПБга кат киргизилгенде ошонун бюросунун мүчөлөрү көбү каршы болот. Себеби казактын бир областынан кичинекей жер экен. Эмнеге буларга биз тиги өзүнчө мамлекеттикти беребиз деп. Көрдүңүзбү? Анан кийин баары да каршыбыз. Өзбекстандын эли көп, казактын жери көп, эли көп. А булар эмне саны 1,5 миллион жашайдыган. Тоонун арасында деген мындай көңүлгө албаган мамиле кылат да. Сталин Сибирде ссылкадан 10 жолу качат. Ал жакшы билген. Тиякта кайсы жерлер, кайсы элдин тили менен аталып калган. Анан ошол угуп отуруп, анан эми булар чектеш, булар бизге келечекте ушу чек-араны бекем кармоо максатында деп тигилерди мындай жумшатып туруп, анан өзү кысыл калем менен анан кол коюп таштаган экен. Көрдүңүзбү? Берсин деп.